Саламатсыздарбы, урматтуу колдонуучулар? Берилген тасма билим берүүнү башкаруунун маалыматтык системасын талdoого арналган. Билим берүүнү башкаруунун маалыматтык системасы, орусча информационная система управления образованием, бул Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин программалык өнүмү. Анын максаты маалыматтарды чогултуу, сактоо, иштетүү, талдоо жана маалыматты жайылтуу. Системага кирүү үчүн сизде интернет жеткиликтүү болуу шарт жана төмөнкү браузерлердин бирин колдонууңуз керек. Алар Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Mail.ru, Internet Explorer жана Яндекс. Системага кирүү үчүн азыр Google Chrome браузерин колдонолу. Браузерди тандаган соң Direct тилкесине EMIS-Checkit, EDU-Checkit, Gov-Checkit, KG дарегин киргизип, Enter'ди басабыз. Андан кийин авторизация баракчасына өзүңүздүн логиниңизди, паролуңузду толтуруп, өзүңүзгө ылайыктуу тилди тандап, кирүү баскычын басасыз. Айта кетсек, логин жана пароль Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин администратору тарабынан билим берүү уюмунун жооптуу адамына берилет. Ал кийин профилдерди түзүп, логин менен паролду билим берүү уюмунун тиешелүү кызматкерлерине жайылтат. Эскерте кетсек, биринчи жолу системага киргениңизде паролду алмаштырууңуз зарыл. Биз башкы баракчадабыз. Үстүнкү панелде системанын аталышы жайгашкан. Аны баскан кезде сиз башка баракчалардан башкы бетке кайрыла аласыз. Имя, фамилия орунда сиздин аты жөнүңүз системага маалыматтарды киргизгенден кийин көрсөтүлөт. Жогорудагы оң бурчта ак 3 чекит жайгашкан. Бул жерде чыгуу баскычы камтылган. Сол тарапта иштөөчү бөлүмдөр жайгашкан. Алар профайл, мекемелер. Профайлда билим берүүнү башкаруунун маалыматтык системасынын колдонуучу адиси жана билим берүү уюмунун кызматкери катары сиз тууралуу маалыматтар, ден соолук, кесиптик чеберчилик, өзгөчө муктаждыктар, ошондой эле сиз алган стипендиялар жана гранттар жөнүндө маалыматтар камтылат. Мекемелер — сиз иштей турган негизги бөлүм. Ал билим берүү уюму, окуу процесси, кызматкерлер жөнүндө, студенттер жөнүндө, билим берүү уюмунун материалдык техникалык базасы жөнүндө маалыматтарды камтыйт. Бардык маалыматтар этап менен бөлүкчөлөргө киргизилет. Маалыматтык көрнөк — бул билим берүү уюмунун билим берүү мезгилиндеги окуучулар жана кызматкерлердин статистикасы жүргүзүлчү бөлүм. Ал жаңы маалыматтар киргизилип, жаңартылган сайын системада көрсөткүчтөр өзгөрүп турат. Кээ бир категорияларга курсорду жакындатканыңызда сан маанилер көрсөтүлөт. Негизги беттин борборунда кабарлоолор баракчасы жайгашкан. Анда сиз системанын акыркы жаңылыктары, эскертүүлөрү менен тааныша аласыз. Биз Кыргыз Республикасынын билим берүүнү башкаруунун маалыматтык системасы менен тааныштык. Окутуу тасмаларыбызды кийинки чыгарылыштардан ISO каналынан көрүңүздөр. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Көрүшкөнчө.